Конституция элге таандык. Эл референдум аркылуу баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө укуктуу. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн укуктук негиздерин, принциптерин бекемдеген эгемен өлкөнүн алгачкы конституциясы 1993 жылы 5 майда кабыл алынган. Ал эми азыркы колдонулуп жаткан конституция 2021 жылдын 11 апрелинде референдум аркылуу шайлоочулардын колдоосуна ээ болуп, 5 майда президент Садыр Жапаров конституциянын редакциясына кол койгон. Эгемен Кыргызстандын конституциясынын кабыл алынганына быйыл 30 жыл. Бүгүн биз өлкөбүз үчүн өтө маанилүү окуяны легендарлуу парламент катары тарыхта калган Жогорку Советтин 12-чи чакырылышы тарабынан кабыл алынган көз карандысыз Кыргыз Республикасынын конституциясынын 30 жылдыгын белгилеп жатабыз. Конституция азыркы Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн укуктук негиздерин бекемдеп, адам жана анын өмүрү, укуктары жана эркиндиктери мамлекеттин жогорку баалуулуктары деп жарыяланды. Бул документте эгемендиктин, элдик бийликтин, өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнүн, укуктук үстөмдүгүнүн жана демократиянын принциптери бекемделди. Эгемендүү Кыргыз мамлекетин куруунун укуктук, саясий жана социалдык экономикалык өбөлгөлөрү аныкталды. Бүгүн биринчи конституциянын 30 жылдыгын салтанаттуу жагдайда белгилеп жатып, анын кабыл алынышы көптөгөн ишмерлердин, аң сезимдүү жарандардын аракети аркылуу келген чоң жетишкендик болгондугун баса белгилейм. Андыктан аны түзүүнүн жана кабыл алуунун түйшүктүү иштерине чымыркана катышып, ыйык озуйпаны аркалагандардын баарына терең ыраазычылык билдиремин. Ошону менен бирге элибиз кылымдар бою көксөп келген, эгемендүүлүктүн түп мүдөөсүн туюнткан, Кыргызстандын саясий, укуктук жана экономикалык системасын аныктап турган баш мыйзамыбыздын 30 жылдык мааракеси менен куттуктоого уруксат этиңиздер. Конституциянын өнүгүүгө өбөлгө болчу потенциалы жогору. Бүгүнкү күндө өлкөбүздүн алдында турган негизги милдеттер демократиялык жалпыга таанымал принциптерди ыраттуу түрдө бекемдөө, адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндигинин кепилдигин чыңдоо. Кыргыз Республикасынын ар бир жараны өлкөнүн конституциясынын дем күчүн терең түшүнүп, маанисин жакшы билүүгө тийиш. Биз конституцияны урматтап, ченемдерин сактап, анын маңызын аңдап билгенде гана өз өлкөбүздү, ата мекенибизди, Кыргызстан элинин баалуулуктарын аздектеп сыйлайбыз. Ошондо гана мамлекеттин өнүгүүсүнө, коомдун биримдигине, тынчтыкка жана бейпилдикке жетише алабыз. Биздин башкы милдетибиз бардык мамлекеттик органдар, кызмат адамдары, жарандар тарабынан конституциялык ченемдердин жана принциптердин кынтыксыз сакталышын камсыз кылуу. Конституция түздөн түз колдонулуучу жана таасир этүүчү башкы документ болууга тийиш. Урматтуу мекендештер, азыркы учурда дүйнө өлкөлөрү сыяктуу эле мамлекетибиз да жаңы чакырыктарга жана кыйынчылыктарга туш болууда. Биз дүйнөлүк экономикалык кырдаалдан, жумуш орундарынын жетиштигинен, эмгек миграциясынан, ошондой эле саламаттыкты сактоодогу көйгөйлөрдөн улам келип чыккан экономикалык кыйынчылыктарга кирептер болдук. Мындан тышкары биз жаратылышты жана анын ресурстарын келечек муундар үчүн сактоону камсыздоо аркылуу экологиялык саясатыбызды өнүктүрүүнү улантышыбыз зарыл. Андыктан айлана чөйрөнүн булганышын азайтуу, энергиянын натыйжалуулугун жогорулатуу жана энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүү багытында аракеттерибизди күчөтөлү. Учурда дүйнө COVID-19 пандемиясынын кесепеттери, климаттын өзгөрүшү, терроризм жана экономикалык кризистер сыяктуу көптөгөн кыйынчылыктарды баштан кечирип жаткандыгын баса белгилеп кетким келет. Биз биргелешип аракеттенгенде гана бул көйгөйлөрдү жеңип, жарандарыбызга тынчтыкты, туруктуулукту жана бакубаттуулукту текши камсыз кыла алабыз. Ошону менен катар эле экономикабызды өнүктүрүү жаатындагы аракеттерди улантып, чет өлкөлүк инвестицияларды тартышыбыз кажет. Айрыкча инфратүзүм, анын ичинде жол, энергетика жана транспорт тармактарынын өнүктүрүү маанилүү. Мындан сырткары,
жарандарыбыздын сапаттуу кызмат көрсөтүүлөргө жетүүсүнө, сапаттуу билим алуусуна жана ден соолуктарына кам көрүлүшүнө, калктын аялуу катмарынын укуктарынын корголуусуна олуттуу көңүл буруу зарыл. Нечендеген тарыхты басып өткөн өлкөнүн баш мыйзамынын 30 жылдыгы Түп районунда салтанаттуу белгиленди. Кыргыз Республикасынын конституциясы элибиздин рухуна шайкеш келип, өнүгүү жолуна багыт алууга тийиш. Саамалыктын алкагында баш мыйзамдын тарых таржымалы жогорку деңгээлде сахналаштырылып, элге тартууланды. Досум, эмнесин айтайын? Өзүм 1929 жылы Кыргыз АССРнин конституциясы болуп дайындалды. Буга чейин кыргыз элим көптөгөн кылымдар бою жашаса да, өзүнүн баш мыйзамы эч эле сакталбаптыр. Жана бизге жеткен эмес экен. Өзүмдүн негизим орус элинин конституциясынан алынып, анча-мынча кошумча алымчалар менен түптөлгөн. Бирок эмнегедир мүчүлүштүктөр көп кеткенби? Айтор мен өмүр сүргөн доордо көп окуялар болуп өтпөдүбү? Сага кайсы бирин айтып берсем? Менчи. Менин жайым тууралуу сураба. Сенден соң 1937 жылы Кыргыз ССРнин баш мыйзамы болуп, элдин кызыкчылыгын көздөп, карапайым калктын жашоосу үчүн жан үрөп иштеп берүүгө далаттандым. Эмнегедир элдин маселеси оор болду, башыбыздан көп нерселер өтпөдү. Ооба, туура айтасың. Анда эмесе сөз башынан болсун. Алгач эле кызматка келген күндөн тартып, баардык иштерим алдыга жылып, ансыз да эзилип келген элибиз теңдикке жеттик деп сүйүнүп, эл үчүн, жер үчүн жан үрөп иштеген жаш улан кыздар көбөйдү. Деги койчу, ошол кездеги элдин эмгегин артып, өз мамлекеттүүлүккө жетүү үчүн эбегейсиз зор эмгектер жүрүп жатты. Ал адамдар азыркы күндөгүдөй эсимде. Коомдук иштесең, коомдук иштебине келтире жасап, кайсы тармак болбосун баардык ишти алып кете турган жаштар эле. Ошол кездеги ар биринин курчелеси көз алдымда турат. Аттиң ай, алардын көпчүлүгүн сактап кала албадык. Түшүнгөн жокмун. Алар кимдер? Аларга эмне болгон? Сөздөрүңдө бүдөмүк тургансың. Түшүндүрүп айтып берсең. Алар бизди негиздөөчүлөр. Бизди өздөрүнө калканыч кылып, ушул мыйзам бизди коргойт деп, биз ушул мыйзам менен өнүгүү кадамын жасайбыз деп, мага ишенген карапайым калк. Ошол калк ичинен чыккан каймактар, алыптар. Ооба, баардыгы эсиме келе баштады. Ошолордун аты жөнүн, ата тегин айтып кетпесек болбойт. Алар өтө эле көп. Кээ бирлери элдин эсинде да жок. Бирок баардыгын мен билем. Менин атымды жамынып, бөрк ал десе баш алган төөлдөр да бар эле калк арасында. Ошол өзгерт башын ойлогон кээ бир акмактардын айынан көптөгөн өз эли үчүн эмгектенген адамдар кырылып жатпайбы? Алардын арасында журт атасы болгондор: Ишеналы Арабаев, Касым Тыныстанов, Сыдык Карачев, Жусуп Абдрахманов, Төрөкул Айтматов. Деги койчу, ар бирин атап отурсам, жүрөгүм сыгылып, көзүмөн жаш куюлат. Сен атаган адамдар эмне себептен жок болгонун, эмне себептен атылганын элибиз жакшы билет. Жана булардын эмгеги эч жерде калбайт. Элибиз эзелтен кыраакка келип, кимдин ким экенин билип, өзү таразалап, өзү баасын берет. Бирок мында биздин кандай тиешебиз бар? Туура айтасың. Кайран элимдин аттуу баштуу тыңчыкма кайрандарын жок кылган бийлик төөлдөрү өздөрүнүн бийлигин сактап калууга, элибиздин өнүгүп, өз алдынча болууга кылган аракети кээ бир көрө албастарга жакпаса керек. Баш мыйзам деп бизди жүздөрүнө такап, эчендеген алп адамдарды жок кылды, талкалады, кыйратты, эл душманы кылып үй бүлөсүн сыздатты. Көпчүлүк ишке дилгир жаштарды гүлдөй соолутуп жок кылды. Ушунун баардыгына өзүмдү күнөөлүү сезем. Себеби баш мыйзам болуп элимди коргой албадым, сактай албадым. Акыры кызматтан кеттим.
элди коргой турган баш мыйзам керек болуп жатты. Анан sen келдиң. Ооба. Ал учурду эстесем өтө кооптуу. Өтө катаал убак болуп жатты. Алгач кызматка келген күндөн тартып эле эл үчүн, жер үчүн жан үрөп иштеп баштадым. Бирок кемчиликтер кетип жатты. Көрүп турсам да көрмөксөм болуп, билип турсам да билмексем болгон күндөрүм эсепсиз өтүп жатты. Сенин убагыңда болгон нерселер эми менин кезегимде да болуп жатты. Кээ бирлерин ачык эле атса, кээ бирлерин темир торго камап жатты. Жашоо. Менин башымдагы оор жагдай, өкүнүчтөр, талкаланган тагдырлар сенде да болдубу? Болбой анан бийликтегилер бул жолкусунда башкача адатта атууга эмес, сүргүнгө айдап. Эскичил деген доо менен өз элинин зар какшатып айдап жатты. Сенин абалыңды түшүнүп турам. Элдин жашоосун жеңилдетпестен, эл үчүн эмес, элге каршы иштеген канчалык оор экендигин керт башыман мен да өткөрбөдүмбү? Бирок жалаң гана жаман нерселер менен чектелген жокпуз да, туурабы? Туура айтасың. Жакшы иштер да көп болуп жатты. Элибиз теңдикке жетип, бай кедей деп бөлүнбөй, бардыгы бирдей турмуш куруп баштады. Кыргызстандыктарды, мекендештерди мен бүгүнкү ошо Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 30 жылдык юбилейи менен куттуктайм. Албетте биздин мамлекетте Конституция иштейт. Мына биз өткөн жыл 21-жылы ошол Конституция өзгөрүп, азыр башкаруу системасы өзгөрдү. Бирок ошол жерде Конституцияда эмне жазылса, ошолордун баардыгы эле иштеп атат деп ойлойм. Бул жерде эң негизгиси ушул Конституция тактана жазылып турат. Бийликтин ээси бул эл депчи. Мына биз өзүңүздөр билесиздер, бизде ошол Орто Азия чөлкөмүндө, Евразия чөлкөмүндө деп койсок болот, же болбосо мурунку Советтер Союзунун учурундагы ошо убагындагы республикалардын ичинен биздин Кыргызстаныбызда эң демократиялуу өлкө деп, жана ошондой эле биздин элибиздин укуктары абдан терең корголгон биздин Конституциядачы. Ошондуктан мен өзүбүздүн Конституция менен сыймыктанам. Конституция деген бул биздин туубуз, биздин бул мындайча айтканда болгон мүмкүнчүлүгүбүз, элдин укугун, адамдын укугун сактай турган эң чоң мыйзам. Ушуну кабыл алган күнүбүз, эми ушул күн менен баардыгыбызды куттуктап, элди журтту куттуктап, ушу Конституциябыз жакшы иштеп, Кудайым буйрса элибиз бутуна туруп, туубузду бийик көтөрүп ушинтип турсак эле, ынтымагыбыз болсо, ырысыбыз болсо, ушул эң чоң нерсе да. Кыргыздын бул конституциясы бул чоң майрам. Баш мыйзам өлкөнүн демократиялык, саясий, укуктук жана экономикалык көрсөткүчү. Аны ар бир жаран барктоого милдеттүү. Иш чаранын жүрүшүндө Мукай Элебаев атындагы Түп райондук китепканасы тарабынан атайын китеп көргөзмөсү уюштурулган. Китеп көргөзмөгө эң негизги конституцияларды койдук. Бул эң биринчи конституция, 1993 жылы чыккан конституция, андан кийин 2007 жылкы толуктоолор өзгөрүүлөр менен чыккан конституция, анан азыркы учурдагы иштеп жаткан конституция 2021 жылкы конституция коюлган. Андан сырткары адамдын укуктары боюнча ар кандай өзлөрүнүн укуктарын коргоого керек болгон китептер, алсак мына жарандык кодекстер, адамдын укуктары боюнча брошюралар, булардан дагы аябай кызыктуу маалыматтарды алса болот. Андан сырткары адамдын өзүнүн жеке укуктары боюнча, мынакей автордук укук боюнча ар кайсы тармакта иштеген кызматкерлер келип окуп турушат. Укуктар боюнча китепти сурашат, автордук укук боюнча китепти көп алып окушат. Мынакей конституция, эң биринчи конституцияны кийинки конституция менен салыштыруу түрүндө алып окусак болотпу деп калышат. Ошондой эле улуттук баалуулуктарды аздектөө максатында элдик ырлар аткарылып, мукам күүлөр чертилди. Иш чаранын уюштуруучулары жандуу үн, улуттук аспаптардын жаңырышы мында келгендердин жан дүйнөсүнө азык болмокчу дешет.
Баш мыйзамга мезгилдин талабына ылайык толуктоолор киргизилип, жаңыланып турат. Ар бири беренелер менен көрсөтүлгөн. 1993 жылдын 5-майында Кыргыз Республикасынын Конституциясынын кабыл алынганын айтып жүргөнүбүз менен айрым учурда качан кабыл алынып, эмне жөнүндө экенин билбегендер да бар. Бул тууралуу Түп районунун тургундарына сурамжылоо жүргүздүк. Конституцияда эмне камтылса ошонун баарын биздин жашообузда. Азыр күндүк жашоо ошол биздин Конституцияда камтылган. Конституция деген 5-майда кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Конституциясына 30 жылдык. Бирок өкмөт ошону эметет болуш керек да, Конституция кабыл алып, анан бир мыйзам чыгарат деп ойлойм, менин оюм анан. Ошол. Жашоодо колдоносузбу? Жашообузда. Колдонот болушубуз керек эми биздин жеке жашообузда. Адамдын укугун коргогон закон да бул. Ошону кабыл алды. Ошол биз үчүн ушул эмеге жеткирген, ушул мезгилге. Далай адамдар өтүп кетти. Ошолордун арбагына терең ыраазычылык билдиребиз. Ошо азыркы жаштар аман болсун, ден соолукта болсун. Элибизде, журтубузда тынччылык орносун. 1993 жыл 5-майда кабыл алыныптыр. Албетте эл үстүндө эгемендүүлүк үчүн. Конституция дегенди мен жалпы адам затына, жалпы жануарларга, тоо, таш, суу, чөп, куш, канаттууларга жазылган тартип деп ойлойм да. Ошо эгер ал тартип болбосо, биз анда кандай жашайт элек? Күчтүүлөр эле жеңип, күчтүүлөр басып алып эле, алсыздар эчтекеге жетпей эле караңгы жашоо болуп калмак да, илгеркидей. Жерлерди басып алып эле, суу, таш, кен байлыктарыбызды казып тоноп кетип элечи. Ошондой болмок да. А бул ошон үчүн биздин өз жерибизге, элибизге ылайыкталып жазылган мыйзам Конституция. Эң сонун тартип. Ушундай эле Саамалык Каракол шаарында орун алып, концерттик иш-чара менен уланды. Мында ар бир улуттун башын бириктирип, улуттар аралык ынтымакты чыңдоо багытында этно топтордун өкүлдөрү менен биргеликте көчөттөр отургузулду. Кыргыз Республикасынын баш мыйзамынын 30 жылдык маракесине карата могу Каракол шаарындагы этно топтордун лидерлери келип, достук аллеяга бак тигип атабыз. Ушул тиккен багыбыз жакшы өнүгүп, шаарыбызга көрк берип, уш жерде достуктун жакындыгын, ынтымакты чагылдырган болсун деген тилек менен. Конституция бизде негизги мыйзамдардын бири. Ушунун негизинде ар бирөөбүздүн укугубуз корголуп келе жатат. Ошол Конституциянын негизинде канча деген укуктук органдар иштеп келе жатат. Албетте ушул мүмкүнчүлүк менен пайдаланып дагы мен ар бир кыргызстандыкына каалаймын, баарыбыздын укуктарыбыз корголуп. Баш мыйзамдын 30 жылдык мааракеси Балыкчы шаарында да белгиленди. Мында аскердик жүрүш орун алып, мамлекеттин өсүп өнүгүүсүнө карата куттуктоолор айтылды. Ушул убакка чейин эгемендүү Кыргызстан болуп жашап турганыбызга бизге чейинки өтүп кеткен ата бабаларыбыздын салымы абдан чоң болгон. Ошолордун катарында турган Касым Тыныстанов атабыз, Жусуп Абдрахманов атабыздардын салымы менен биз эгемендүү Кыргызстан болуп жашап турабыз десек болот. Конституциянын 30 жылдык майрам менен куттуктап кетким келет. Ушу Конституциябыз түптөлүп, элибизге, жерибизге тынччылык болуп, бакубаттуулук жашоого каалап кетким келет. Майрамыңыздар менен куттуктайм. Баш мыйзамга майда барат өзгөртүү киргизилгени менен Кыргызстандын тарыхында 2021 жылдагыдай олуттуу маселелерди камтыган реформа болгон эмес. Конституциялык кеңешме өлкөнү президенттик башкарууга кайтарып, депутаттардын санын 90го чейин түшүрүүнү сунуштаган. Эгемендиктин ээси болгон кыргыз эли өзүнүн бийлигин дал ушул конституциянын негизинде жүргүзөт. Бүгүнкү күндө баш мыйзам элдин биримдиги жана өлкөнүн көз карандысыздыгынын, коомдун өнүгүшүнүн, кыргыз мамлекетинин демократиялык, саясий, экономикалык жана идеологиялык калыптанышынын негизи болуп саналат.